Барпы айыл аймагындагы Элхан балдар бакчасы оңдоодон өткүчө ушундай абалда болчу. Бул маселе Чокмор айылынын тургундарынын жана ата-энелердин кайрылуусу менен регион телеканалы аркылуу коомчулукка жарыяланган. Андан кийин ар тараптуу колдоолор болуп, бала бакча капиталдык оңдоодон өттү. Бүгүнкү күндө мында 104 бала тарбияланып, 22 кызматкер эмгектенип келүүдө. Ошондо бул капиталдык ремонт болгондо биздин эң биринчи өзүңдөр көрүп турасыздар, потолоктор бардыгы гипсокордон менен жаңыртылды. Дубалдарыбыз көчүрүлүп кайра башташып алды. Дубалдарыбыз, полдорубуз полный краска болду. Ошону менен катар эле ошол айнектерибизде өтө эскилик жетип калган айнектер болчу. Ал айнектердин 28 пластик айнек алмашылды. Андан сырткары 26 эшик, жыгач эшиктер болчу, алар дагы жаңы жыгач эшиктерге алмашылды. Мурунда келип тартып кеткенсиздер, мурунку шартта дагы телевизордон бүт бардыгы эле көргөн. Азыркыны көрсөк, мурункуга салыштырмалуу өтө чоң нерселер бүткөн да. Мына жакында эле ремонт болду. Сиздердин салымыңыздар деле өтө чоң. Бул жерде жакшы көңүл бурулуу, питаниясы дагы эң жакшы деңгээлде өзгөрдү. Бала бакчанын маселеси менен жетекчилик кийин айыл өкмөткө кайрылган. Айылдык кеңештин чечими менен тийиштүү сумма бөлүнүп берилген. Аны менен кошо жергиликтүү тургундар, демөөрчүлөр колдоо көрсөтүп, бала бакчанын имараты жаңыртылган. 2022 жылкы бюджетке 2,5 миллион акча каражатын бекитип беришип, колдоо сессия аркылуу ал 2 миллион 99 мың 700 акча каражатына тендерден утуп, фирма азыркы учурда көрүп турганыңыздай шартта жасап беришти. Bundan keyinki 2023 жылкы бюджетке дагы азыр бир балдар бакчасын сунуштап жатабыз. Ал балдар бакчасы дагы жергиликтүү кеңештен акча каражат бекитилсе, ага дагы жакшы шарттар түзүлөт. Барпы айыл аймагында жалпы 6 бала бакча бар. Анын бири жеке менчик. Айыл аймакта 30 миңге чукул калк болгондуктан бала бакча муктаждыгы жоюла элек. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.